Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala sizlerden razı olsun. Ötkenki sabahımızda Kufaga gelgen sahabaların ömür bayanını okup başlaganбыз. Anda akırkı jolu kimnin ömür bayanını okuduk? İmam Ammar ibn Yasir radıyallahu anhunun radıyallahu anhuma. Ammar da Yasir da sahabi. Atası da Ammar da radıyallahu anhuma. Bugün Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhunun ömür bayanına toktayız. Негизи бул сабактар мурда мындай кыска болуп айтылып кеткен. Азыр терең кирип атабыз. Себеби дагы деле адамдарга жалпы айтып өтүп кетсең кээбекилер уккан эмес. Сахабалардын өмүр баянын окуганыбыздан кийин Куфадагы илмий абалга дагы келебиз. Ал жерде канча мухаддистер болгон ага да келебиз. Себеби ар биринин өмүр баянын окуйбуз. Себеби адамдар Куфада хадис болгон эмес, Абу Ханифа хадис жеткен эмес дейбиз да. Куфада канча мухаддис бар экендигин анда окуйбуз да. Демек кайсыл жерде бир мухаддис болгон болсо, ал жерде хадис көп деген сөз. Абу Ханифа мухаддис эмес, Абу Ханифа хадисти билбейт десек, майлы мухаддистер канча болгон Куфада. Демек мухаддистер Куфада бар болсо, Абу Ханифа айтат, мындай хадис бар, сен чөтө пикири туура келбесе дагы, сен айтып аткан маселең туура эмес, мындай пайгамбардын хадиси бар дейт да. Демек Абу Ханифа ошол жерден билет да. Анан ага жообун берет. Абу Ханифага бирөө келип мындай хадис бар десе, мынткен боюнча эле сүйлөй бербейт да, ал туурабы? Ошого иншалла сахабалардын өмүр баянын окуганыбыздан кийин Куфанын илмий абалына дагы келебиз. Канча мухаддис болгон Имам Бухари канча жолу кирген Куфага, Иракка канча жолу кирген. Эмне кирет? Имам Бухари рахматуллахи алейхи Куфага не кирет ал? Ал киши хадис издеп кирет. Демек Имам Бухари Куфага кирген сан эсептесек, демек ошончо хадис бар, башка жакта хадис жок, Куфада бар үчүн Имам Бухари ошо жерге кирген. Аларды да окуйбуз иншалла. Абдуллах ибн Мас'уд радıyallahu anhu фақихул Куфа. Куфанын фақихи, илимдүүсү, негизги Ханафи мазхабтын имамы. Ханафи мазхабын эсе ушу Абдуллах ибн Мас'удтун мазхабы десеңиз жаңылышпайт. Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыздык. Кээде менин жанымда кээ бир адамдар намаз окуп калышат да, буттарын таалтайтып, дагылып, пистолетпен митип, боруң ооруйт дейсиң да. Как будто ошо баардык нерсени билгендей. Мүмкүн устаздар ошондой айткан. Ооба сен бир хадисти, сахих хадисти көрүп амал кылып атасың да. Бирок сен ушул амал пайгамбарыбыздын акыркы амалыбы же акыркы амалы эмеси билбейсиң да. Ал эми Ханафи мазхабтагы амалдар пайгамбарыбыздын акыркы амалы да. Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыздын өлгөнгө чейин жанында туруп, андан кийин Абу Бакырдын, Умардын мезгилине чейин ошол жерде фатва берип туруп анан Куфага барган да. Демек Куфага барып элге намазды окуткан, намазды үйрөткөн, орозону үйрөткөн имам Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыздын эң акыркы өлгөндөгү, өлөрдөн алдында эң акыркы амалдарын үйрөткөн да. Сен амал кылып аткан хадис билбейсиң кайсы мезгилде айтылган. Исламдын башында айтылганбы, өкүмү кеткенби? Сахихте эле амал кылып атасың, проблема. Илимди өзүнүн акысын берип албаса ошондо кыйын болот. Өзүбүз уккан нерсени, көргөн нерсени ала берсек. Биз ошол сахабалардын бизге үйрөткөн намазы, сахабалардын кандай экендигин өткөнкү сабагыбызда айтканбыз. Абдуллах ибн Мас'уд радıyallahu anh фақихул Куфа ва ахадул азкия алам. Аламдагы эң зеки, фақих, акылдуу, илимдүү алым. Ва хуа мин аваили ман аслама. Эң биринчи исламга келген сахабалардын бирөөсү. Балки
эч ким жок мезгилде пайгамбарыбыздын жанына келген деген сөз. Демек пайгамбарыбыздын вахий түшүп баштагандан баштап жанында жүр, өлгөнгө чейин жанында болгон. Мурда кандай хадис айтылганда Абдулла ибн Масуд билет. О исламдын ортосуна барып калгандагы хадистер кандай экендигин, анын өкүмү качан кеткендигин, акыркы амалдары кайсы экендигин Абдулла ибн Масуд жакшы билет. Себеби кийин келип исламга келсе айтсак болот да, пайгамбарыбыздын кээ бир хадистерин Абдулла ибн Масуд билбей калган. Себеби кече жакында эле исламга келген ал десе, жок, Абдулла ибн Масуд эң биринчилерден болуп исламга келип пайгамбарыбыздын жанында болгон. Башкача айтканда, вахий башталгандан баштап, вахий токтогонго чейин Абдулла ибн Масуд пайгамбардын жанында болгон. Бул Абдулла ибн Масудтун артыкчылыгы. Имам Хаким рахматуллахи алейхи чоң мухаддис алым, өзүнүн Мустадрак деген китеби бар. Мустадрак деген нерсе Имам Бухари менен Имам Муслимди истидрак кылган. Истидрак деген нерсе Имам Бухари менен Имам Муслимдин шарттарына туура келген хадистерди бирок өзү экөө сахихтерине чыгарбаган хадистерди топтогон. Ошон үчүн Мустадрак ала сахихейн дейт. Бухари Муслимге истидрак кылган. Караган мынау сахих. Бухаридин шартына да туура келет, Муслимдин шартына да туура. Бирок экөө тең сахих Бухариде же сахих Муслимде чыгарган эмес. Себеби Бухари менен Муслим бардыгы эле сахихти чыгарган эмес да. Тандап кээ бирлерин гана чыгарган. Ошолорду истидрак кылып туруп өзүнүн Мустадракына жазган. Анан акырында эмне? Мынау хадис сахих валам юхарrijаху. Бухари менен Муслим өзүнүн китебинде чыгарган эмес, бирок экөөнүн шартына туура келет деп айтат. Бирок кандай болсо дагы Имам Бухаридин акылы такыр башка, хадис түшүнүүдө, изилдөөдө, Муслимдин акылы такыр башка. Экөөнүн шартына туура келип, бирок Бухари албай койгон болсо дагы ошонун оюнда мындай экөөбүз билбеген нерсе бар. Эмне себептен ал? Менде бир китеп бар. Имам Бухари сахих, хадис сахих болуп туруп, бирок өзүнүн сахихине киргизбей койгон хадистерди. Эмнеге киргизбей койгондугун баяндаган китеп бар менде. Менде башка сонун китептер бар да. Бирок айтышы мүмкүн да, Имам Бухари миңдеген сахих хадистер бар. Бирок өзүнүн сахих Бухариге киргизген эмес, ал проблема жок. Киргизбей коюшу мүмкүн десе, муалифате жок. Аны биздер жакшы билебиз. Сахих көп. Имам Бухари ошо өзүнүн китебине сахих хадистерди кээ бирлерин алып келген, бирок кээ бир хадистерди алып келбегенин себеби аны сөзсүз алып келиш керек болчу дейт да өзүнүн сахихине. Исламдагы эң негизги баптагы хадистер да. Исламдагы негизги хадистер бирок сахих Бухариге киргизген эмес. Демек проблемасы эмне? Анын шартына туура келген эмес, сахих эмес дегенде. Имам Хаким ошентип Бухари менен Муслим чыгарбаган кээ бир хадистерди эмне кылган? Чыгарган. Ошондо айтат: Анил А'маш анил Qasим ибн Абдуррахман ан абихи ан Абдуллах ибн Мас'уд. Абдуллах ибн Мас'удтан: Лaqad ra'aytuni sadisa sittatin ma 'alal ardi muslimun ghayruna. Men 6-чы болуп исламга келдим dedi. Пайгамбарыбыз, Хадиша энебиз, Али, Абу Бакыр, дагы 6-чысы Абдулла ибн Мас'уд. Ал дегенде Абдулла ибн Мас'уд вахий түшүп баштагандан бери пайгамбардын жанында болгон. Сөздү караңыз. Ма алал арди муслимун гайруна. Şu 6-дан башка жер бетинде мусулман жок болчу дейт. Мен 6-чы болуп исламга. Абдулла ибн Мас'уд пайгамбарыбызга вахийдин түшкөнүнөн баштап вахий токтогонго чейин жанында болгон. Шу нуктаны эсиңире салып койгон. Жөнөкөй адам эмес Абдулла ибн Мас'уд. Бирөө айтышы мүмкүн да, Абдулла ибн Мас'уд кол көтөргөн хадисти билген эмес. Кечир. Ал вахий түшкөндөн баштап пайгамбарыбыз өлгөнгө чейин жанында болгон. Билет, сону билет. Бул хадисти эмне деди? Ва хува не сахихул иснад. Бул хадис сахих ва лам юхарrijаху. Бухари менен Муслим өзүнүн сахихинде чыгарган эмес дейт. Бирок сахих. Эч ким буга таң кылган эмес. Анан Мустадрак ал-Хакимде Имам Хаким айттык го, Бухари менен Муслимчелик эмес хадис изилдөөдө. Кээ бир хадистер даиф да болуп калышы мүмкүн. Сахих десе даиф да болуп калышы мүмкүн.
Ошон үчүн имам Захаби, билесиңерби, имам Захаби то hadis iliminde. Hatta İbn Hajar al-Asqalani eng akırkı, eng çoğun muhaddis. Zamzam içip atkanda İmam Zahabi deyip oloyun degen. Keyin İmam As-Sakhawi İbn Hajar al-Asqalani'den şakit aytadi. Wallahi ustazım İmam Zahabi'den öttü deydi. Biro ошентсем İmam Zahabi hadiste çoğun alım. Mustadrak'ta bir sira qarap çıkkan. Mustadrak al-Hakim'de. Sahih dese ana muvafık degen. Gevirke zayıf olsa hada zayıf degen. Bağ berip çıkkan. Oşogo hadis iliminde Mustadrak'ta alıp atkanda hal wafaqahu az-Zahabi aw lam yuwafiqhu. Uşul sahih degenine İmam Zahabi makulluğun berdi, berbedi dep qarayt hadis ilimindeyler. Bunu o hadis wafaqahu ala sihhatihi. Uşul hadisin sahih ekendigine İmam Zahabi ova degen. Bir yandan da tasam, bir yandan da tasam etçi. Bir oşinte aytışı mümkün da tosup ketem ben. İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi bul Mustadrakka bardığına hadiske bağ beri bütpöstön ölüp kalgan. Andan keyin İmam Mulaqqin degen gelip hadiste akırına çeyin bağ bergen İmam Zahabi'nin jolu menen. Wa lam yukharrijahu İmam Bukhari ve Müslim çıkargan emes, wafaqahu İmam Zahabi. Bu nersege İmam Zahabi muvafık bolgon. Biro men talaş albayt. 6-cı olup Abdullah ibn Mas'ud İslam'a gelgen emesti. Bu Mustadrak'ın 6-cı tomunun 390-cı betinde muasir azırkı zamanda da hadislerden çoğun alımları Şuayb Arnaut degen. Allah, Şuayb Arnaut şeyhti men görбей kaldım. Bırak uqtum. Men ilim alıp başlaganга çeyin bu dünyadan ötüp ketken eken. Bu kişi Yardaniyada bolgon, hadisteki muasir akırkı muhaddislerden en küçtülerden. Hem bizim Hanafiler menen kişine bayağı muhaddislerde kiçen probleması var, biroq bunday sözleri etimatqa alınat hadis iliminde. Biroq qanday bolgon avalda da men aytkam, biz jeteleme alım bolboybuz. Kim aytsa da bir sira qarap çygabız. Biroq Şuayb Arnaut rahmetullahi aleyhi dagı ve huwa kama qala dedi. Hakim aytkanday, Zahabi aytkanday bu ökötegen sahih deydi. Ökö aytkandayla bu hadis sahih deydi. Başkaça aytkanda birөө men talaşbasın keyin Abdullah ibn Mas'ud 6-cı ol İslamga gelgen emes debe. Anda jok bolsa dagı men bekem dep atam. Bizim ustazыбыз Şeyh Tarık Sardar Ali Mekkadagi çoğun ustazыбыз şol aytkanda. Biroq ошол ustazdын aytkan sözlerini kişine neme ketip kalat bizdençi. Jana Tekkebaev'te aytат го, men bir mıg alsam dagı ошонун квитанциясын алып койгом, ушундай саясатта бекемми, бирок анча-мынча кетип калат дейт го. Сактанбай калган жерлерчи. Мен дагы кээде ошондой кетип калат. Ал устаз ушинтип айткан, бир сөз сүйлөгөн болсоң, бардык эшикти жаап кет. Чтобы сенден кийин сага бир таң кое турган, сага бир айып кое тургандар сенен эшик таппасын дедим. Аракет кылабыз, кээде жылчык-бычыктан таап кирип кетет да, жана таракандар кирип кетип атпайбы. Кармап өлтүрөбүз таап кирип кетсе. Демек, колубуздан келишинче жаап кетебиз. Бул хадис сахих хадис. Wa huwa awwal man jahara bil Qur'an bi Mekkete ba'da Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'dı açıktan açık kafirlerin gözünce okup başlayan adam Peygamberimizden giyin kele Abdullah ibn Mas'ud. Umar Ali gelelek. Umar ibn Khattab vallahi alam gelgen beken en birinci davatı jariya etken Umar ibn Khattab bolgona. Biroq bul Kur'an'dı en birinci jariya etken eken bul sözdü İmam İbn Hişam Siro kitabında Peygamberimizin ömür bayanını yazganda 1-ci tomda 314-cü betinde ayttıdır. İbn Hajar al-Asqalani rahmetullahi aleyhi al-Isaba degen kitabında ayttıdır. Sahabaların ömür bayanı 6-cı tom 215. Ve ricaluhu thiqat. Bunu rivayet kılganlarının barığı sika, o malumat sahih dedi. Peygamberimizden giyin Kur'an'da jariya okugan Abdullah ibn Mas'ud. Nege bulardı bekem dep aytып atam? Jönököyde adam emes Abdullah ibn Mas'ud. Wa kana min ashaddin nasi mulazamatan lin-nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Adamların
эң көп пайгамбарыбызга мулазама кылган инсан, жанында жүргөн, анын жанынан өзгөрбөгөн инсан бул Абдулла ибн Масуд. Бизде Ханафи мазхабта эреже бар. Сахаба дегенде мен талат сухбатуху бин наби саллаллаху алейхи вассалам. Сахаба деп кимди айтабыз десе, Ханафилер мен талат сухбатуху бин наби. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жанында көп жүрүп, достугу, сахабалыгы көп болгон инсанды кимди айтты? Сахаба деп айтабыз. Ал эми бир көрүп кетип калгандар сахаба, бирок алардын сөзүн этимат кыла турган, алардын фатвасын ала турган, алардын хадисине этимат кыла турган сахабалар эмес. Сахаба деген шарапатка жеткен, бирок биз жанагы сөзү дагы, фе'л амалы дагы, фатвасын дагы биз биринчи орунга коебуз деп аткан сахабалар бул мен талат сухбату бин наби. Пайгамбарыбыздын жанында көп жүргөн сахабалардын сөздөрү фатвага алынат. Эмнеге? Себеби пайгамбарыбыздын жанында көп жүрсө анын намазын көрөт, анын орозосун көрөт, анын закатты берген сахабаларды тарбиялаганын, исламда кайсыл аят кандан кийин түштү, кайсыл аяттын өкүмү кетти, ушу жанында жүргөндөр билет да. Бир жолу көрүп туруп кетип калган адам пайгамбарыбыздын кебетесин сүрөттөп бериши мүмкүн. Ушул пайгамбар ушундай болгон, мен сахабамды көрдүм деген. Бирок илимин бизге жеткире албашы мүмкүн. Себеби бир жолу көрүп кетип калган да. Ошон үчүн Ханафи мазхабта сахабалардын сөзү Кур'ан хадистен кийинки кабыл алынышынын себебине мен талат би сухбатихи бин наби. Ошон үчүн айтабыз, "Ман кана мин ашаддин наси мулазаматан наби." Пайгамбарыбызды эң жанында көп жүргөн инсан. Ага далил. Кала имам Бухари өзүнүн Сахих Бухариде анил Асвад ибн Язид قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول Abu Musa al-Ash'ari ушул хадисте айткандыгын имам Бухари Сахих Бухариде айтат. Qadimtu ana wa akhi min al-Yaman. Мен жана өзүмдүн агам бол биз Йеменден келдик деди. Имам Абу Муса ал-Аш'аридин эки агасы болгон. Бул жерде атын айтпады да. Bunu el-mubham deydi hadis iliminde. Belgisiz. Ana ve ahi deydi. Ağası kim ekeni belgisiz. Mubham belgisizlik bolu matında olur, anan sanatta olur hadis iliminde. Sanat degen jana çınjırçada olur, anan matında olur. Matındı bilesin yerde. Hadistin matını, Peygamberin aytkan sözü, je bolsa bizge berilip atkan habarda. Matında gelgen mubham hadistin sahih daif ekenligine ziyan bermeydi. Kim ekeni kızıcı. Oşun için Câe a'rabiyyun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir a'rabi gelip durup Peygamberimizden soradı dedi. Ala a'rabi kim kızıcı da yok biz geç. Anın belgisiz bolğandığı bizge ziyan vermedi. Câe raculun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi gelip Peygamberimizden soradı dedi. Hadis sahih boluyordu. Hiç kanda ziyan olmadı. Bu matındağı mubham, belgisiz. Alemi sanatta bizge gelen çizirçada bir belgisiz bolup kalsa anda hadistin sahih ekenligine problem oldu. Sebebi bu adam kim? Şul malumatı tuğratar bizge jetkizbedi. Oşoğa bu hadiste Sahih Buhari'de turat da bulça. Ana ve ahi, men jan agam ököz geldik dedi. Agasının kim ekenligi belgisiz bolğondugu ziyan emes. Mun eşikte de cevap geteli. Alımlar İmam Abu Musa al-Ash'ari sahabidin iki agası bolğon dedi. Abu Rahm menen Abu Burda degen. Abu Burdasının atı daha bir rivayette aytılınat. Abu Burda'nın atı Amir bolğon dep de aytat. Burda'nın atası Rahm'dın atası dep koyat. Daha başka rivayetlerde aytılат Muhammed degen de agası bolğon deyt. Biroq bunda kişine talaş bar. Biroq toçuna iki agası bolğon Abu Rahm menen Abu Burda degen. Eng belgilisi bu Abu Burda. Daima şu agasını istese Abu Burda'nı aytılgan deyt. Anın atı Amir dep de aytılат. Bunu İmam Bedriddin Ayni özünün Umdatul Qari Şerhu Sahih Buhari kitabının 16. betinin 244. 16. tomunun 244. betinde aytır. Biroq bunu ana ve ahi degendegi kim eken, toçuna kim? Abu Rahm ce Abu Burda dese İbn Hacer al-Asqalani Fathul Bari kitabında bul Abu Rahm dedi. Agası dedi. Taktığı üçün ana
айтып коелу. Мен жана агам экөөбүз келдик дейт Йеменден. 7-хижратта келген дейт. Абу Муса ал-Аш'ари хижраттын 7-сине, башкача айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчкөндөн кийин хижраттын 7-синде Абу Муса ал-Аш'ари Мадинага келген дейт. Фамакасна хинан. Бир вакытка биз Мадинада туруп калдык. Ма нура илля анна Абдуллах ибн Мас'уд ражулу мин ахли бейтин наби саллаллаху алейхи ва саллам лима нура. Мында биз карап көрдүк дейт. Көрдүк дагы Абдуллах ибн Мас'удту бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ахли бейт ошонун үй бүлөсүнөн экен деп билдик дейт. Канча вакыт турду, ошонусуна карап башка риваятта келет Абу Муса ал-Аш'ари хадисти көбүрөөк алайын, пайгамбардын жанында көп болоюн, себеби пайгамбардын жанында көп жүрүү чоң шарапат деп карап жакындайын десе, андан да жакындаган бирөө бар экен да. Анан биз ойлоп калдык дейт, бул пайгамбарыбыздын ахли бейти, ошонун үй бүлөсүнөн экен, туугандарынан экен деп билип калды. Аны Абу Муса ал-Аш'ари башка риваят сурайт. Но ким пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнөнбү, тууганынан эмесе, жок, бул шакирти деп айтылган. Сахих Бухарида аны айткан жок. Ne deyt? Ma nura illa an Abdullah ibn Mas'ud rajulun min ahli beytin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem nura min duhulihi ve duhulu ummihi ala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Emne sebepten bunday çeşimge gelip otağız ise Peygamberimizin üyüne Abdullah ibn Mas'ud jana apası tez girgendikten. Biröөнү kaçan sen bunu onun tuğanı da aytasın. Pastayan ошонун үйүндө жүрүп айтасың да. Bir cumada bir жолу барса антип айтылынбайт да. Демек пайгамбарыбыздын үйүндө, пайгамбарыбыздын мечитте, согушта, сапарга чыкканда жанында жүргөн шарапат өзү чоң шарапат. Ошо Абдулла ибн Мас'уд ал мечитте дагы, үйүндө да чоң болгон. Башка сахабалардан да артыкчылык жок. Йемен деп, эмне себептен Йемен деп айтылып калды десе, бул ошол жанагы Йемен деген азыркы бир жердин аты. Йемен Эль-Ямин оң жак деген маанын келип, кээ өкүл айтат экен да, күндүн оң жагында дептир. Күн чыкканда оң жакта Йемен ошо оң жагында болгон деп айттыр алымдар. Башка алымдар да айтыптыр, ал Кабанын оң жагында болгондугу үчүн Йемен деп аталган. Кабанын оң жак тарабы. Ошон үчүн эмне? Рукнул Ямани дейт го, жана умрага барганда көрүп атасыңарбы? Мындай сылап өтө турган. Ошол тарап Йемен тарабы. Ошактан келген. Эми бул Бухаридин риваяты. Муслимде бул хадис муттафакун алейхи. Башкача айтканда Бухари дагы, Муслим да өзүнүн сахих китептерине чыгарган. Имам Муслим бир аз башкачараак риваят кылат. Себеби мухаддистер деле бир хадистерди, окуяларды маани менен риваят кылган, сөзмө-сөз риваят кылыш кыйын. Ошон үчүн риваят кылганда бир сөз нары бери анча-мынча өзгөрүп кетиши мүмкүн. Аны факихтер жакшы билет деген ошо. Кээде bir söz koşulup ketse, andan ошол сөздү карап туруп эле, бир эле хадис карап маани чыгарсаң, маани өзгөрүп кетет. Пайгамбар антип айткан эмес, башкачараак айткан. Ошон үчүн дайыма бир нерсеге өкүм чыгарарда ошол хадисти бардыгын топтойт, ушул боюнча. Бухариде эмне деген, Муслимде, Абу Дауд, Тирмизиде эмне деген бардын жолдорун карап туруп анан натыйжа чыгарабыз, ошондо жакшыраак болот. Имам Муслим айтат, ан Аби Муса Qala qadimtu ana wa akhi min al-Yaman. Janagılı söz. Yemen'den özüm jana ağam ekөөbüz geldik de fakunna hinan wa ma nura ibn Mas'ud wa ummuhu illa min ahli beyt Rasulillah. Biz görüp turup buna bul peygamberimizin üy bülösünden eken dep bildik dedi. Min kesrati dukhulihim wa luzumihim dedi. Luzumihim degen Buhari'de yok. Min kesrati dukhulihim uyuna köp girgendikten wa luzumihim lahu. Пайгамбарыбызды дайым мулазама кылып жүргөндөн бул тууганды ойлоппуз дейт. Азыр бизде шакирттер, устаздарды мулазама кылбай калды, аз андай. Аз. Жок койсе. Адамдар өзлөрүнүн үй бүлөсүнүн башка маселелери менен алек болуп кетти. Азыр устаздарды, аалымдарды мулазама кылган шакирт жок. Ушул сүннөт жоголуп кетти. Устазыбыз Шейхтар Сардар Алинин жанында эки шакирти жүрөт болчу. Аялынын комнатасына Шейхтар менен чогуу кирбейт, калган жерде полный ошонун жанында. Атасы алып келиптир, Анас ибн Маликти пайгамбарыбызга байлап берген го. Муну Анас ибн Малик болду, сага кызмат кылат, сенин жаныңда жүрөт деп. Эмне себептен? Шарапатты каалап атат, менин балам пайгамбарыбызга кызматчы болсун, пайгамбарыбыздын жанында жүрсүн деп. Шейхтарыкка Юсуф Абдул Хай деген шакиртин
бирөө атасы алып келип туруп Шейх Тарыкка өткөрүп берген. Жанагындай эмес. Дайыма неменин жанында жүрсүң, Шейх Тарыктын жанында жүр. Постоянно жанында тур. Эртең менен келет, буну ишке жумуш жасаса кылат, китеп алып келсе алып келет, буну бүтүрсө бүтүрөт, турат күтүп, бара бер дегенде кетет. Сабак болгон мезгилде студенттер келет да, мына силердей болуп, жамаат болуп Шейх Тарыктын астына сабакка барганда жанында отурат Абдулхай. Абдулхай Шейх Тарыктын мында карагандан билет эмнени максат кылып атканын. Мында караганда билет. Шунчалык жанында жүргөндөн сыпатын берип койгон. Мынтип караса суу ичем деп аткан болот, мынтип караса чай ичем деп аткан болот. Билет ошону. Азыр андай нерсе жок. Ошондой болуп устаздын жанына мулазама кылуу устаздын илиминин бардыгын алганга себеп болот да. Ана Абу Муса al-Ашагеттига ва касрату духулихим ва лузумихим лаху дейт. Бул имам Муслимдин риваятында. Эми бул жерде эмне себептен Сахih Бухарида духулихим деп көпчүлүк менен айтты, бул экөө эле кирип атпайбы апасы менен, анан Абдулла ибн Масуд десе, алымдар айтат, ошол экөөнү көпчүлүк менен айтса деле болот. Эки адам кел десе, ошо көпчүлүк менен келди, паланчалар деп айтса деле болот. Араб тилинин артыкчылыктарынан. İmam Bedreddin Ayni al-Hanafi özünün Umdatul Qari Sahih Bukhari bergen şarhında uşul hadislerdi bayandap aytat ve zalika yadullu ala khususiyatihi bi mulazabatin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu hadis şu nersege dalalat kılat, khususiyatihi uşul nerse artıkçılık Abdullah ibn Mas'ud'a gana berilgen. Bi mulazametin nabi, peygamberimizni mulazamalı janında жүрүүгө Abdullah ibn Mas'ud'a gana berilgen şunday artıkçılık. Ve fihi dalaletun ala fadlihi ve hayrihi. Bul ne Abdullah ibn Mas'ud'un jönököy adam emasliginde dalalat kılat dep Bedreddin Ayni aytты. Aga dallap kelebиз azda. An Qasim ibn Abdurrahman radıyallahu anhu qala kana Abdullah yulbisu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alayhi ve thumma yemshi amamahu bil asa. حتى إذا أتى مجلسه نزعنا عليه فأدخلهما في ذراعه وأعتاه العصا وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا. Bul gayakta kim rivayet kılıptır? Tört İmam Zehebi Siyar Alam Nubala'da rivayet kılıptır. İmam Zehebi Siyar Alam Nubala'da. Qasim bin Abdurrahman rivayet kılıp aytat. Bul da sahabalardan. Wallahu alam tabi'inde de sahabalardan ben bilgende. Qasim bin Abdurrahman sahabalardan. Kana Abdullah ibn Mas'ud Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den but kiyimin giyzetirdi. Pastayanla. Peygamberimiz uyundan çıkkanda but kiyimin Abdullah ibn Mas'ud dayında etken. Thumma yemshi amamahu bil asa. Astında tayakmın astında basatken joldoru tazalap. Hatta iza ata meclise. Peygamberimiz meçitke bir orunga, birönün konoguna bardı, oşol жерге bardı. Gireyin degende Peygamberimizin butundan but kiyimi çeçken. Fa adkhalahuma fi zira'i. Peygamberimizin but kiyimi sıraz koltuğuna kısatken. Wa atahul asa. Andan keyin nemesin berişken. Tayağın. Wa kana yadkhulul hujrata amamahu bil asa. Abdullah ibn Mas'ud hujrasına uyuna girse birinci Abdullah ibn Mas'ud geçken. Joldordu qarap tazalap. Bunu İmam Az-Zahabi Siyar Alam Nubala kitabında sahih sanat menен rivayet kılat. Uşul Peygamberimizin janında Abdullah ibn Mas'ud'un en köp жүргөндүгü. Qarap elestetseniz, azı çujoy adam gelip men tapçikemi je biröөнүн tapçikesini оңдой албайт да. Ал ошо өзүнүн ишенген балдары ошо. Мисалы үчүн азыр Misali Manas Taksırçalık birөө mага жакын жок да. Мына жерде Майрамбек бар, Алтынбектер бар. Постоянно жаныбызда жүрөт да булар. Булардан башка адамдар келип булар кылган нерсени кыла албайт. Себеби тартынат, чөчүйт. Буларга бүт нерсе мафтух да, ачык. Мисалы үчүн менин үйүмдөгү сырымды дагы мен эмнени максат кылып атам? Кайсыл жерим ооруп атат? Эмнеге муктаж болуп атам? Ертең каяка барам, мен кийимим кандай, баасы кандайын, аны чубак досуман артык эч ким билбейт мисалы. Себеби эмне постоянно чогуу жүрөбүз. Демек, Абдулла ibn Mas'ud пайгамбарыбыздын жанында дайым чогуу жүргөнү пайгамбарыбыздын эч нерсесин калтырбай билди деген сөз.
Бұл артықшылық башқа сахабаларда жоқ. Bir айтышы мүмкін да пайғамбарымыз үйде айтқан хадисін Айша ғана ұқты. Абдулла ибн Масуд ұқпай қалды десе кешір дейбіз да. Үйінде де пайғамбардың жанында жүрген. Егер де Айша өзі бар аялдардың жанына барғанда Абдулла ибн Масуд ұқпай қалды десе апасы келген. Апасы айтып берген. Сахабаларда ошондай сыфат болған. Bir сахабада пайғамбарымыздан bir хадис ұқса, дароо келбеген сахабаларға жеткізген. Кеше келбей қалдыңыз, пайғамбарымыз мындай деді. Ошентип бири-бирине маалымат жеткізіп тұрған. Умар ибн Хаттабтың bir кошунасы болгон. Умар ибн Хаттаб да пайгамбардын жанында постоянно жүрө алган эмес. Анда иши бар да. Бизнеси бар, башкасы бар, аялдары бар. Аялы бар, Bir günü Umar ibn Hattab пайгамбарыбыздын жанына келип мечитте илимин алып кетишкен, эртеси өзүнүн иштерин кылат, кошунасы келишкен. Умар ибн Хаттаб келген күнү кошунасына эмне болгонун айтып барат, эртеси кошунасы Умарга айтып барат. Сахабалар ошондой болгон. Эгерде Абдулла ибн Масуд пайгамбарыбыздын жанына киргенде, аялдардын жанында bir хадисти айтып, башка эч ким укпай калса, Абдулла ибн Масуддун апасы уккан, ал бар баласына айтып берген. Эшиктери жабан барбырчы. Абдулла ибн Масудга жетпеген кабар жок. Дагы бири. Жана Абдурахман دان رواية سمعت ابن مسعود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب أن تستمع السوادي حتى أنهاك الله bundan keyin hiç kimde hiç qanday fikir qalbaş kerak. Бұл malumatı İmam Muslim özünün Sahih Musliminde 7. tom 6. bette 2169 hadiste. Ne deydi? Abdullah ibn Masud'dan uqtum dedi Abdurrahman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağa aytdı. İznuka aleyya. Men sana ruhsat berdim. Sen qalagan mezgilde hijabты açıp men uyuma girgenge sana ruhsat berdim. Wa an tastami'a siwadi. Men uyda sırlardım bardığını uqqanga sen akın var. Sırlardı uqqanga. Hatta anhaka kaçan gana sen girбей тур деп айтпасам, калган мезгилде полный угасың деген сөз. Сага толук кандуу доступ мен үйүмө киргенге деген пайгамбарыбыз. Буну Муслим риваят кылды. Аны алымдар чечпелеп айтат: "Ва ала хада якуну ма'на изнука алейя" мага менега кирүүгө сага уруксат берилди деген ай истизанука алейя. Менден уруксат сурооңа сага уруксат бердим болду. Menden ruhsat surayla giriver деген söz. Min itlaqil bu getdik. Ay istizanaka fi halid dukhul alayya an tarfa al hijab. Ay azintu laka fi raf al hijab ve sama' as-sirar. Menin sırlarımda üydögü mal sır degenim üydögü malumatlar kanday nersen sen uqqanga bizni uygu açıp girgenge sağa ruhsat деген söz. Abdullah Masudga bergende bunday ruhsat başka hiç kimge berilgen emas. Ağa Abu Musa al-Ash'ari'den aytkan sözler daha bizge ne oldu? Dalil var. Ve hadal amr muna usul iş ja'alahu min akthar as-sahabet radıyallahu anhum halen ve sıfaten bin nebisi. Muna usul işler sahabaların arasından en köp avalı peygamberimiz okuyan Abdullah ibn Mas'ud. Sıfatı peygamberimiz okuyan muna usul derler artıktır. Sahabalar her bir amalında, sözünde, giyiminde, oturganında, jegeninde peygamberimiz okşoğun hareket kılgan. Oşonduktan bunu akthar sahabalardan en köp avalı peygamberimiz okşoğun Abdullah ibn Mas'ud, sıfatıdağı peygamberimiz okşoğun Abdullah ibn Mas'ud dedi. Bunu kayakta aytıştır 5. Bahrul Muhit degen men ustazım Ali bin Adam degen Bahrul Muhit degen Muslim bergen, Sahih Muslimge bergen şarh. Sana Sahih Muslimde gelen rivayatı mına şunday alıp çeşmeleptir. Allah, hadal amr ja'al akthar as-sahaba getdik. Hatta qala anhu Huzeyfe radıyallahu anhu. Jana Huzeyfe radıyallahu anhu aytat: "Kana aqrabun nasi hadiyan ve dallan ve samtan." Peygamberimizga en okşoş adam tuğra joldu, hidayatты, ilimdi, anan adep ahlagın жүрgön turganı bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizga okşoş kim? İbn Mas'ud dedi. Huzeyfe aytdı. Sahaba. Hatta yatawara minna fi beytihi. Allah. Biz sırtta kalıp kalatırık dedi Huzeyfe.
Абдулла ибн Масуд доступ барып ачып пайгамбардын үйүнө кирип кетет dedi. Ал үйүнө кирип кеткенде аякта эмне болуп атканын биз билбей калат дейт. Hatta yatawara minna fi beyti. Bizden bölünüp Abdullah ibn Mas'ud'un içine girip кетет. Ошон үчүн анын адеп аклагы, илими башкалардан айырмасы болду дейт. وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد هو من أقربهم إلى الله زُلْفَةً. Sahabalardan mahfuduna şu ilim menen, takva menen, ijtihat menen belgilen sahabalardan bardığı aytat ele deydi. Abdullah ibn Mas'ud Allah Taalaga en jakın insan Abdullah ibn Mas'ud bolgan dedi. Nege dese takvalığı menen, tuura жүргөндүгү menen, ilimi menen kayaktan geldi al, Peygamberin janında жүрүp öttü. Sınıktan başkası jugat deydi go. Bunu 2. tom Sunan-ı Tirmizi, İmam Tirmizi, Cami-i Tirmizi'de, Sunan-ı Tirmizi'de 5. tom 673. bette 3807. hadiste bu hadis sahih hadiste İmam Tirmizi özü bağ vergen. Ve kana sulukuhu fi iktifa halin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minaratan yuqtada biha ahli Kufa fi tavadu'i ve gayrihi. Ve kana sulukuhu Abdullah ibn Mas'ud'un adep ahlakı жүргөн турганы, илими, койчу бардык нерсеси пайгамбарыбызга окшош болчу. Эмнеге десе фиктифа халин наби. Ал кафа деп муну эмнеде айтат? Кара кушту кафа дейт араб тилинде. Муну арка жакты кафа дейт. Ал деген нерсе фуланын фи кафаху ви ихтифаи десе аркасында тынбай аркасында жүргөндү ушинтет. Неге десе пайгамбарыбыздын артынан тынбай жүргөндүктөн адеп аклагы Абдулла ибн Мас'удга өтүп кеткен. Сара минаратан ушундай бир белги болуп калган. Юктада биха ахли Куфа. Ахли Куфа ошо Абдулла ибн Мас'удду көрүп пайгамбарыбыздын адеп аклагын Абдулла ибн Мас'уддан үйрөнгөн дейт. Жегенин, ичкенин, басканын, турганын сөбү сиңип кеткен пайгамбардын сыфаты Абдулла ибн Мас'уд. Таваду өзүн төмөн алууда, илимде бар нерседе. ونال رضي الله عنه من فيض النبوة وعلمها ما فاق به غيره. Шундай ушул нерсеге жетти, пайгамбарыбыздын берекесине, пайгамбарыбыздын илимине, пайгамбардын артыкчылыгына жетти Абдулла ибн Мас'уд. Анын илимине жетти, башкалардан ушул нерсе менен артык болду дейт. Буну имам Ali bin Adam özünün canı şarkında aytат. Başkalardan ayırmacılık ушундай болду. Sıfatında da iliminde min faydun nubuwwati ve ilmiha. İliminde dağı an adep ahlakında dağı peygamberimizden bütünдөй ilimde aldı dedi. Faydun nubuwwa degen peygamberimizden berekesinden degende alimler ушундай чечип бериптир. أي بركة والعلم والهداية التي كانت متاحة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم والتي يعطى الحكمة والفهم العميق للدين. Dindi çukur düşünüydü. Danışmanlıkta, berekede, ilimde şu Peygamberimizin Abdullah ibn Mas'ud en yakın bulan insan. Allah. İmam Müslim daha bir rivayet kat. An Ebu'l Ahwas radıyallahu anh قال كنا في دار أبي موسى. Abu Musa el-Eş'ari'nin uyunda ol çıktı. Ma'a neferin min ashabi Abdullah. Abdullah el-Mas'ud'un şakirtlerinin Abu Musa el-Eş'ari'nin uyunda ol çıktı. Ve hum yanzuruna fi mushaf. Alar Kur'an'da okup biri-biriminen burada kol yazma yazılgan da biri-birine tekşertip, savak kılıp, uşuyuntu oturatılı. Faqama Abdullah. Abdullah el-Mas'ud orundan turup gitti deydi. Anan ошол şakirtlerinden birisi Abu Mas'ud degen al kişinin atı Abu Mas'ud Uqbat ibn Amir Uqbat ibn Amr el-Bedri degen kişi bolgan eken Abu Mas'ud ошол ушундай деп айтты дейт. Abdullah Mas'ud туруп кеткенден кийин ma a'lamu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem teraka ba'dahu a'lama bima anzalallahu min hadal qaim. Men de bir dağı adamdı bilbeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga düşkön Kur'an'dı jakşı bilgen, muну turup ketken adamdan jakşı bilgen hiç kim bilbeydi. Al kim?
Abdullah ibn Mas'ud. Qala Abu Musa al-Ash'ari aytat: "Amala in qultu zaka laqad kana yashhadu idza ghibna yu'zanu lahu idza hujibna." dedi. Allah. Bu Sahih Muslim'da. Men Allah'a ant içip aytam dedi Abu Musa al-Ash'ari. Ne sebepten şunday bolup atat? Abdullah ibn Mas'ud dese, "Kana yashhadu idza ghibna." Biz yok bolup kalsak da al peygamberin jannada bolgon dedi. Uşul artıkçılığı dedi. "Ve yu'zanu lahu idza hujibna." Kaçan biz gireyil dese bizge tosuk bolup kalgan, aga ruhsat berilgen dedi uyuna girgenge, jannada жүргөнгө, mecitте, kayakta olsa. Sebep Abdullah ibn Mas'ud'a Peygamberimizden bergen artıkçılıklar bu Müslim, Sahih Müslim'de. Şu kantip şuga jetti degen Abu Musa al-Ash'ari sahabinin aytып atat. Men Allah'a ant içip aytam dedi. Sebebi dedi, al Peygamberin jannada oldu, biz yok mezgilde dedi. Bildi dedi. Jannada жүрse bilete Peygamberimizin bardığın ilimini. Maylı biz jannada olup kalsa kede biz tosulup kaldık, al tosuğu yok girip ketти dedi. Peygamberimizin jannada uyine olsa uyine, meşitke olsa meşitke, başka jaka olsa başka jaka. Oşol sebepten bu Peygamberimizga түшкөн Kur'an'dı, Peygamberimizin hadislerini en жақсы bilgen insan bolup kaldı. Allah, mına şu жерде токтойлу, 14 minut kalıp tur, суроо жоопторго. Эмкиде дагы уланты. Абдулла ibn Mas'ud'a көбүрөөк убакыт беребиз. Abdullah ibn Mas'ud boyunca эмне жакшы маалыматтар айтылган болсо бардыгын айтабыз. Кийин бирөө Abdullah ibn Mas'ud Peygamberimizin hadisini жақшы bilgen emес, Peygamberimizin namazın Kufa'ga жақшы үйrөткөн emес, себеби hadis жетпей калган деген нерсе жабыш үчүн буну айтабыз. Sahabalar güvölük berip atат. Abdullah ibn Mas'ud'a дай илимдүү эч ким жок эле. Peygamberimizin жөнүндө көп жүргөнлүгү үчүн. Анан ошол киши барып туруп Peygamberimizin namazından başkaça namaz okuyup, şunday жүргөн adam. Peygamberimizden başkaça darat alabı, orozosu başkaça olabı, zeketi başkaça olabı. Vallahi de. Allah'a ant içip aytam. Peygamberimizin namazı, Peygamberin жүргөн turgany ilimi kanday bolsa Kufa eline aparıp үйrөткөн. Kufa elinden şu tabiinler үйrödü, tabiinler Abu Hanife үйrödü. Erejege saldı, boldu, büttü. Ötkөнгü sabagыбызды hem adamlar görüp atat bizdin sabaklarda. Allah razı olsun. Biri жазыптыр. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi kolun götürüp namaz okuydu. İmam Şafii amindi jari aytat. Oşonda sen aytkanday oşolu İmam Şafii dagı Peygamberin sahabaların sökkön bolup kalabı dep жазыптыр. Söz түшүнбөйт да, туп койду. Men aytып atkandыгы бирөө шылдыңдап атат. Силер колуңарды көтөрбөй койсуңар деп шылдыңдап атат. Силер киндиңердин астына колуңарды койгонуңа силер ауратыңардын үстүнө коюп атасыңар деп шылдыңдап аткандай айтабыз биз. Сахабаны шылдыңдап атасың. Ал эми имам Шафии өзү иштихад кылып алды. Ал муштахадун фихи. Иштихад кылып ошо даражага жетти. Сен Шафиди ээрчисиңби? Ээрчи бер. Бисмилла. 4 мазхаб бардыгы ахли сунна вал жама деди. Ээрчисиңби? Ээрчи бер. Kıyamet korgan tura mes bolup kalsa, müştehit tura mes kılsa da bir sohbet verildi. İmam Şafii'de erçigen için beşe giresin inşallah. Sen İmam Şafii'de de erçiveytasın. İmam Abu Hanife'nin de erçiveytasın. Malik'de de erçiveysin. Sen başkalar da erçiysin. Kaçan senin havana, senin düşünüğüne, senin oyuna tura gelip kalsa, Abu Hanife'den de derlep kılıyor. Abu Hanife mitodat demiş. Başka mezgilde Abu Hanife'ni sökat. Başka mezgilde Abu Hanife kafir'a çıkarır. Başka mezgilde Abu Hanife'ni ilimsiz dedi. Başka mezgilde hadis bilmeyt dedi. Kaçanın akidasında tuğra gelip kalganda buna Abu Hanife aytdı. İmam-ı Celil, İmam-ı Azam deyip kalır. Oy maşallah. Sen jana kurmanın, жақсысын jep, jamanın taştaganday kılbay Abu Hanife'nin bar sözlerini al. Abu Hanife'nin sözleri silerden alımlarına okşap oturup alıp söylengön emes. Şura menen izildenip, munakaşa kılıp, talaşıp, tartışıp, müştehit mutlaklar. Abu Hanife'nin meclisinde 20'dan köp müştehit mutlak bolğonda, şakirtlerin arasında. Aların belgililerle Abu Yusuf Muhammed Zufar Hasan bin Ziyad'lar, belgililerle.
ошолор менен талашып маселени анан болду, макулсуңар, далилиңер барбы, жокпу дегенден кийин анан кийин жазылып атат. Силердин түрмөгө шакирти кагаз бекитип берсе, анан түрмөдө жазып чыгарып, ошону окуп алып эмес. Мунакаша менен элдин астында талашып чоң мечитте Куфада. Ошого Абу Ханифага бирөө каршы болгондор келген мажлиске. Абу Ханифа ушундай заки болгон радиаллаху анху. Мынтип келгенде кийиминен карап билген дагы өзүнүн эме бирөө келди. Сынаганы келди деп, сөздөрүм да неме кылып, урмат сый кылып келиңиз бияка отуруңуз деп. Ошондой мажлистердин бирөөсүндө бир ошентип аалымдардын кийимин кийип алып келиптир. Ошон үчүн аалымдардын кийими менен карапайым адамдардын кийиминде айырма болуш керек дейт. Ошон үчүн Осман империясынын мезгилинде аалымдар кийген кийимди жөнөкөй адамдарга кийгизгенге тыюу салган экен. Ар ким эле аалымдардын кийимин, сәллелерин кие бербе. Бизде азыр чыкканы сәллелерин кийип алат. Айтабыз го, сәллелерин кийгенге мындай бир элге кызмат кылышың керек, бир 10 жыл кызмат кыл, анан сәлле кийесиң. Еще сәллеге уруксат берилиш керек сага, устаздар тарабынан. Устаздар тарабынан уруксат бериш керек сәлле кийгенге. Илимдин тартиби ошондой. Базардан сатып алып кийбейсиң сәллени. Бирөө ошентип базардан сатып алып кийип, мынтип келип отуруп, пайгамбар Абу Ханифанын жанына отурганда чужой адам келди. Деп отуруп, бүткөндө эменде сурап алып, имам десе, бериңиз десе. Шаввал, азыр мен ошол маселе бир аз эсиме чыгып атат. Шаввал орозосу экен бир маселени сурап, бир катараак сураган да. Баягы кичинекей талип илимдер деле биле турган маселени сураганда, Абу Ханифа путуңду созо бер деген болду. Белгилүү болду ким экендиги деп. Абу Ханифанын majlisil никаш, шуура болгон талаш тартыш менен деп өткөндө бир сабакта айтсам, бирөө жазып иттир. Мен сабактарды уккан киши экен. Ушуну угуп алып жаман күлдүм дейт. Абу Ханифа бир үңкүрдө маскабын жазып, анан иттин мойнуна байлап жөнөтүп, куфалыктар алып окуган эмес десемчи. Иттим неге айттыңыз, неге мойнуна байлаган айттыңыз дейт. Мисалы да эми Абу Ханифа бир жерге жашынып алып, анан фикты жазып, Куфа элине жөнөтүп, анан Куфа элинин Абу Ханифа ушинтип амал кылган эмес. Куфанын ошол илимдин очогунда туруп ачык сүйлөп мечитте. Маселесин ачык сүйлөп өлгөн инсан. Өлгөндөн кийин анын илимин сыйлап, Аббасилердин мезгилинде анын шакиртин эң чоң казы кылып, Аббасилердин мезгилинде Харун Рашид казы кылып атат Абу Юсуфту. Ханафи мазхабтын эң чоң аалымы деп. Жөн элеби? Эмкиден Абдулла Масудга байланыштуу болгон дагы кызыктарды иншалла кийинки сабакта айтабыз. Ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва аля али ва сахаби ажмаин. Аллаху разы болсун.